сен бийлейсиң убакыт, байыртадан сага тийген бу бакыт. Бирок неге шашкалаксың мынча эле, мүнөт секунд сааттарың чубатып. Адамзатты айдап кууп келесиң, аралатып өмүрдүн кыр белесин. Акырында үлгүрбөй да калышат, айтуу үчүн актык өмүр керээсин. Ар ким каалайт жердеги өмүр узагын, а мен өткөн жаштыгыма кусамын. Колдон келсе алар элем кайтарып, бирок сенин салтың кантип бузамын. Кыргыз эл акыны, кыргыз эл баатыры Сүйүнбай Эралиев агай Кудайдын кулагы сүйүнүп, быйыл 88 жашта. Бир карасаң кылымга тети узак туюлган, бул 88 жыл мерчемине көз жетпеген мезгил мейкиндигинин алкагынан алып карасаң, океанга тамган тамчыдай өтө эле аз. Бул жашоодо бардык нерсе салыштырмалуу келип, адам өмүрүнүн маңызы да канча жашагандыгы менен эмес, кандай эмгек жаратканы менен өлчөнөт белем. Ыр деген өзү мындай бир бетөчө бир жогору жактын заданиясы менен сыяктуу да. Жөнүн отуруп эле башаламан жаза бербейсиң. Чынында сага берип аткандай болот жогортон. Чыны менен ушундай. Туган жер ай, сагынганым айтпагын, бирок кыйын бүгүн артка кайтмагым. Бар тилегим аман турсаң болгону, алгач тартып минген жерим ат жалын. Бала кезекте жылкычынын баласы болдум. Анан эстартта күлүк ат минсем, мыктатым болсо, анан ал байга бербесе, дайыма чыгып турса, баланчанын аты деп эл кыйкырып турса, деп, мыктатым болсо деп. Анан ошого жараша мен жакшаттарды да минип жүрдүм. Жакшаттар минип жүрдүм. Анан көпкөргө да түшүп жүрдүм. Улак баягы эл менен такымдашып жүрө албайм, аны жашмын. Анан бирок өңөртүп койсо, алдыма өңөртүп койсо, атым күлүк болор эле, ала качып кетем. Көп учурлар болду, мен үйгө улакты алып кетип, анан аркасынан сандалып чапкылап барды жетпей кишилер. Ошондой болгон учурлар да болду. Аттын күлүктүгү жакшат. Мен өзү ошондой жакшаттарды көп чаптым. Байгеге чыгып, күлүк аттарды байгеден чыгарып келген учурлар көп болду. Анда жаш баласың жетине албай сүйүнүп, атын байга алып, өзүң макталып, эл кыйкырып уралап атса, конечно, булагдан чоң сүрөөн ал. Кыргыз комуз 3 кыл катар тагылган, кайрыганда күү нөсөрлөп агылган. Кээде мага ал сезилет тулпарат, дүйнөлүк чоң байгелерде чабылган. Болочоктогу акын Сүйүнбай Эралиев таятасынын колунда тарбияланат. Ал эми таятасы Орозбай өз мезгилинин мыкты комузчуларынын бири болгондуктан, небереси да колуна комузду эрте кармап, келечекте чоң комузчу болууну тилек кылат. Ал тилегиме жетпей калдым. Согушка баргандан анан колу бутум баарына ок тийип, анан баары кан тамырлары кыркылып, андай болбой калды. Комузчу болбой калдым. Бирок кичине чертем дагы эле дыңкылдатып, бирок бармактар жакшы иштебегенден кийин андай болбойт экен да. Көөдөнүндө көрүнбөгөн жөндөмү бар окуучу Сүйүнбай, адабият кружогунун жетекчиси Сагынбек Бекназаров деген агайынын таасири менен адабий китептерди көп окуп, ыр дүйнөсүнө эртерээк ыктай баштайт. Биринчи ырым Кыргызстан пионергесине чыкты. Ага жер сууга батпай сүйүнүп жүрөм, өнөр дагы, кыял дагы, ыр дагы, күлкү шат дагы ошо кезекте келет экен. Бир жакшы өзүнчө уя сыяктуу.
чымчыктардын уясы сыяктуу тарбияны bir жакшы өтөй турган учурлары болот экен. Табияттын сонун ичинде болот экенсиң. Табият сени сүйүнтүп, мактап, өзү оон берип, өзү сөз берип турган мезгил экен да. Ошентип балалыктын доору бүтүп бүтө элегинде улуу ата мекендик согуш башталып, ата журт алдындагы бийик жоопкерчилик жүрөгүнө тынчтык бербей, жашы жете электигине карабай, кайра-кайра суранып жатып, майданга аттанат. Согуш бата эле мындай адамды акыл эске келтирип, эстүү адам кылып таштайт. Баягы бала кыялдардын баарын алып таштайт дагы. Анан башкача карап каласың. Өлүм экен согуш, эң жаманы. Анан кандай көзүң ачылат экен. Мен ошо согушта 4 жылга жакын жүрдүм. 3 жолу аябай жарадар болдум. Биротоло жанды жалмап токтомокко, учушат кайыш айтып окторокко. Жүрүппүз тынч күндөрдүн баркын билбей, адамзат барга көмбөй, көнөт жокко. Элди сагынганды сагынасың дейчи, баарын сагынасың. Бирок жерди, тууган жерди сагыныш. Тимеле жүрөгүң келбей, эчти сыстатып туруп алат тимеле. Кайра анан кийин ошо жерлерди кайра көрүп анан өлүп калсам эле мейли. Бир кайра барып карасам деген ой келет экен адамга. Карачы кандай. Кайра бир көрүп анан кийин ошо жерден өлүп калсам мейли деп. Төрт жыл жүрдüm согушта. 3 жолу катуу жарадар болуп, өлүмдөн калдым. Анан ошондуктан вечный тема болуп калды да. Мен ушул жака жерге кээде согушта жазып жүрөм, ушул кезде дагы кээде. Ал эстен кетпей. Согушта канча жолу оор жарадар болуп, менен арбашкан андагы жаш Сүйүнбайдын эгерде өлүмдөн аман калсам, сөзсүз өтөөсүнө чыгам деген бир купуя ниети болот. Көбүнчө ушу акын болуп кетсем, поэзиянын өтөөсүнө чыксам, эң башкы тилек ушу болду. Анан Кудайга таба ал жеттим анан ошо тилегиме. Алгач эмгек жолун облустук гезиттерде иштөөдөн баштаган Сүйүнбай Эралиевке кабарчылык кесип өзүнүн зор пайдасын тийгизет. Көп нерсе берет. Анткени гезитте информация көп да. Турмуш жөнүндө, кишилер жөнүндө, тагдырлар жөнүндө көп. Ошонун баарын карайсың, анан ошону өзүң жазасың. Кабар алып келесиң гезитке, башка жактан жазып. Абдан көп берет бул өзү турмушту. Turmuşku üretet de, üretet. Редакцияда иштеген. Бирок Сүйүнбай Эралиев айрым акындардын катасын кайталап, журналистикага башоту менен аралашып кетип, поэзияны эч качан көз жаздымда калтырбаптыр. Мен акындыгымды уnuтканым жок. Биринчи ошону сактадым, акындыкты. Мага ошо Кудай кааласа кийин ушунан таап берет. Demen ana katı geçip kaldım anan. Başkanım barın taştap. Anan şu akındığa gittim. Irım köp çıkçı, oğlustu keske, Respublikalık gazetelerine köp çıkıp gitti. Akın atalıp gittim. Ошентип, акын атыгып кеткен Сүйүнбай Эралиев өз жеринде жеткен ийгиликтерине ыраазы болуп жүрө бербей, кыял чабыт, ой өрүшүн кеңейтип, билим алуу үчүн Москвага барып, чоң адабий чөйрөгө аралашат. Жазганым кеңейе баштады. Общение баягы, булар менен общение болгондон чоңураак ойлор келе баштады, бийик ойлор келе баштады. Атүгүл тоодо талант берсе да, чыгармачы адам терең билим албаса, күнү түнү ошол өзү кызыккан иштин артынан түшүп, ошонун сырларын, устаканасын терең өздөштүрүп, өзүнө сиңирип чыкпаса, ал андай чоң талант, айрыкча залгар талант боло албайт. 100 жылдар мындан кийин да бул тоолор минтип турушат.
анда да бизче адамдар каарыбас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийин да сүйүлөр болот ушундай. Ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да дарактар желге ыргала, шуудурап турат ушинтип. Биз жокпуз анда бир гана. Сүймер Алиев мен терең бабымда өмүр бою эч убакта ушундай бир убатылуу нерсеге, бир дүзүр иштерге аралашпастан, турмушта кандай тыкан, сакада бою саралтын ушунчалык чын адам болсо, анын чыгармаларында дал ушул мөөр, ушул тамга абдан кашкайып турат да. Бул чынчылдыгы, абдан өзүнө өзү жоопкерчилиги бул ырлардан көрүнөт. Ырларында болсун, мейли пайымдарында болсун, кандайдыр бир жалган жашыктык, көөртүп жабыртуу жок, нукуралык, табигыйлык, тубасалык, жөнөкөйлүк ташка тамга баскандай мындай оор чулуу темир сыңары уюп турат да. Курбулар бир окуган, бир иштеген, курбулар жакын жүрүп, алыс жүрүп, алыскы алыс жайды билишпеген, а бирок кадырлашкан калыс жүрүп. Курбулар баштагыдай дале бүгүн мойнуна аркалашып алып бараткан, ата журт тууган жерин арткан жүгүн кудурет окшоп барын алып жараткан. Бир кезде жойго аттанып түгөл бойдон, кыргындан кайра кайтпай эчендери, курбулар чоосун жерге башын койгон, аксашып араң жүрөт эчендери. Курбулар басып өткөн аркыл жолду али көп алга койгон таламдары, курбулар барынан да жаман бары. Ana men keyde oylap kalan, ошо гүлдөрдү карап отуруп, бул күз деген бул өзү сүрөтчү окшойт. Акырын келетип мына тартып коюп баштап кете берет окшойт. Жакта аркасы жаркырап башка болуп, башка көрүнүш көрүнө калат да. Ошондуктан күздү бүтүн дүйнөнүн акындары мактап өтүшкөн. Мисалы Пушкин күз менен жаным менен бирге деген. Пушкин ошо күздө төрөлгөн экен, аябай жаккан Пушкинди. Men de күздө төрөлгөн, мен жазган ырларым күз жөнүндө көп. Өзгөчө билип кетерим. Ал эптеп эле китеп чыгарып, эптеп эле ошондон бери пайда тапканга эч убакта кызыкпайт. Ошон үчүн китептери мына саналуу эле. А билесиздер, Союздун убагында кыргыз адабиятында 100дөн ашыгыр китеп чыгарып, жыл сайын бирден экиден чыгарып канча акындар эле. Азыр ким эстейт аларды? Атыгул азыр мына базар экономикасы шартында дагы Эралиптин мен кичине өкүнөм албетте. Китептери аз эле чыкты, абдан кичине болуп чыгып атат. А башка бир акындар жалаң байлыкка кызыккан деп коелук, же өзүн элге таанытам деген акындар таланты мындай эмес, Эралитте эмес. Бирок чыгармалар жыйнактарын 3 том, 4 том, 5 том чыгарышып, аны эми ар кимге кыстап сатып атышат. Аны эл окуса келбейт. Мен эле окугум келбейт. Адабиятка абдан кызыккан адам туурабы? Себеби ал касиет андай эмес да. Ал чыгармачылык эмес, ал поэзия эмес. Сүймер Алиев аз жаса да аз жазган. Акмерди жазып отурганда кээ бир саптар өзүнөн өзү эле жазылып калгандай болуп отурчу. Көрсө баягы ушундай да учур болот экен. Мындай ал үргүлөп, же ушинтип кеткенде кыялга кетип, мындай байкабай калганда колундагы урушканы алып, жого жак күч жазып койгондой болот экен. Көп акындарда кийин биографияларын көбүн окудум мен. Көп кишилерди ушундай. Мен жогору жактын жардамы менен. Мен ушуну ак мөөрдө сездим. Башка поэмаларда сезген жокмун, ак мөөрдө сездим. Ушу өзү эле жазылып калгандай болот. Bunu açsan kişiler işenmeydi. Bunu şunday bir tabiatın, taqdırının bir betençe, özgöçölük eken bu özü. Adamga berile turgan.
Акмөр кыздын күндөй жаркын элесин, билем сен да унута албай келесиң. Укканыңда балким бардыр эсиңде, соң көлдөгү анын соңку кирезин. Аны кайра бүгүн сага ап келдим, жай олтуруп сыралышкын сен өзүң. Кокус кетсе махабатың ойгонуп, эркине кой, ээлейм десе ээлесин. Мен Акмөр деген поэма жазбадым ба? Ошондо мен тиги Пионерский парк бар эле Бишкекте. Ошо парктын ичинде отуруп жаздым. Үйдөн келемин дагы, ошо келип, үйдө мүмкүнчүлүк жок. Үйдө бала чакалар тигилер, булар бар, кишилер бар эметип иштетпейт. Анан Пионерский паркка келип жатып алып ошо жерде иштеп, ошо жерден анан кийин өзүм өнүктүрүп кеттим акындыгымды. Кыргыздын барыс көнгөн бала кезден илгертен көнгөн жайдары кыргыздары бар да, баягы уйкашка негизген туурабы. Мына ушунун дагы жетер жерине жеткирген чебери, устаты бул жагынан кыргыздын дели 20-кылымдагы поэзиясында мен айткым келет, Сүйүнбай Эралиевдей чебер жок. Баягы кыргыздын нукура кадимки биз билген, бизге тааныш ыр. Bunu жазгандан кийин өзүм абдан кыйын акыбалда калдым. Элдин баары тетири карап, бул эмне деген деп, ушундайдыр болобу деп, Алы Токонбаевдер, Раматылык, анан башка Темир Кулметаловдер, ушулардын баары жээрип, кыргыз поэзиясын бузуп атат, туура эмес, мындай болушка тийиш эмес деп, арста жазышты Москвага чейин, анан кээ бирөөлөрү гана мындай түшүнүп, жакшы болду, ошонун ичинде Чыңгыз туруп берди. Эгер муну түшүнбесеңер, муну начар десеңер, анда вообще турмуш жок экенинде. Анда ыр жазып да кереги жок экен силерге деп Чыңгыз аябай катуу кармашты ошода борбордук комитеттин кишилери менен. Поэзия аркылуу ушул космоско адам баласынын чыгышын а кезде айтып бериш өзү оңой эмес болчу. Ошо биринчи Сүкөң ошого жетилди. Жылдыздарга саякат деген чоң поэмасында кадимки азыркы замандагы көз караш менен поэзиянын ошол жаңы поэзиянын азыркы заманага тиешеси бар поэзиянын куралы аркылуу космос менен адамдын ортосундагы чоң байланышты, чоң тарихи окуяны айтып берүүгө жарады. Ошондо баары катуу кетти. Анан бир вакытта Чыңгыз келип калды дагы, анан кийин Чыңгыз сүйлөдү, айтай, эмне кылып атасыңар? Уят го буну, эл укса эмне дейт? Буну Москвага барат, тигиндей мындай болот. Уят эмеспи ушу? Ошо мурдагыдай болбойт, баштагыдай болбойт деп элемедим. Жаңы будабы, жаңы ой, жаңы сөз, жаңы түшүнүк болуп атпайбы? Каяка кетип баратабыз биз ушуну түшүнбесек деп. Ошентип анан кийин, ой бул көпкөн дешти. Айтматы бул көп алга, мени көрбөйсүң мында, ушуну түшүнбөйсүңөр деп биз демешинтип атат деп. Ошентип анан Чыңгыз эшикти тарс деп жаап, тарс эле эшик жарылып кеткендей болду. Кетип калды. Ушунча ыза болуп. Мен асманга өзүм жөнүндө улуу эпопея жаза баштадым. Мына анын эң алгачкы саптары. Менин издерим тарыхта баарынан даана эл издер. Жаңы ойлорду таап, издеш, табыш деген өзү оңой эмес. Билбейм. Ал деле келе калбайт, секирип эле. Аны өзүң табышың керек. Аны үчүн аяк катуу ойлонушуң керек. Билдиңби? Бир келип алгандан кийин ошонун аягына чыгышың керек. Тиги ойлордон кийинкиси жука болуп калса, анда эч ким түшүнбөйт сага. Ошолордон кем болбос керек. Мурдагы жазгандарыңдай болуп туруш керек. Бардыгы бирдей болуш керек. Бир заводдон чыккандай болуш керек да. Ошону кармашың керек, деңгээлин бийик кармашың керек. Анын үчүн канча күч керек? Канча убакыт керек? Поэма, чоң поэма жасап коюш деген оңой эмес. Түрк тилдүү элдердин адабиятындагы жаңы жээк катары таанылган Сүйүнбай Эралиев Кесир инсан поэмасындагы каармандын монологу аркылуу адамдардын жерге, мекенге кылган мамилеси, социалдык, психологиялык абалдарын эң сонун чагылдырган.
мен кылымга бербейм анча түшүнө. Ачык болду эмне менен бүтөрү, табиатка адам эрки таңылса. Агим танат өлүм гана күтөрүн, эгер кылым акыл эстен жаңылса. Ana berki poemalarda ошондой кыйналган чорлор көп болду будан. Ошо системадан калбай ошолорду мурдагы жазгандын улантысы, естественный улантысы болуп кетиш керек да. Ошолорду табыш керек. Бул ойлордон турат да, акыл эс, ой. Ошонун баарындай камтып, жакшылап, мындай ордунда коюп, эметип турушу керек да бардыгы. Анын үчүн өзүңдү чоң тарбия да бул дагы. Адамдын өзүнө. Чоң сыноо бул өзү. Сүйүнбай Эралиев көпчүлүк кыргыз окурмандары көнүп калган көнүмүш түшүнүк, салттык үлгүлөрдүн чегинен чыгып, калыптанган стереотиптерди талкалап, лиро-эпикалык жанрда глобалдуу проблемаларды көтөрө билгенине карабай, талантына тете татыктуу баасын өз убагында албаганынын себеби эмнеде болду экен? Эки себептен. Биринчиси, СССРдин убагында башка улуттарга мамиле кичине мындай калыс болгондуктан. Экинчиси, Сүйүнбай Эралиевдин чыгармаларын биз өзүнүн деңгээлине тете орус тилине которо билбегендиктен болуп калды окшойт. Жанагындай татыктуу деңгээлде бааланбай калды. Ошого жараша СССРден тышкары жактары дагы. Мен сүйүрлөрүн көп жаздым. Менден көп жазган эч бир кыргыз акыны жок. Акмөөрдөн баштап бүт. Жалаң сүйүү жөнүндө. Мени сүйүү акын кылды. Кыз келиндер акын кылды. Кудайга тобо.